Кытайдагы Цзяньцзян педагогикалык институтунун ректору Мукай Жаркынбек жана Андижан педагогикалык институтунун ректору Бактиер Расулов баштаган делегация 22 апрелде Ошмуга келишти. Анда тараптар Цзяньцзян Борбор Азия мектепке чейинки билим берүү альянсын түзүү боюнча келишимге кол койду. Буга чейин Ошмунун ректору Кудайберди Кожобеков баштаган делегация Цзяньцзян педагогикалык институтунда болуп, кызматташуу багытында сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Анын негизинде Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан, Казакстан тараптан педагогикалык адистерди даярдаган бирден окуу жайлар башталгыч инклюзивдик билим берүү жаатында альянс түзүүнү макулдашкан. Ага кирген окуу жайлар мектепке чейинки билим берүүнү өнүктүрүү, инклюзивдик билим берүү мекемесин биргелешип ачуу, алар үчүн окуу программаларын түзүү жана келечекте бул багыттагы бакчаларды ачууну максат кылат. Делегация Ошмунун билим окуу тарбия комплекси жана зирек башталгыч билим берүү борборлору менен да таанышты. Ош шаарында Ош давлат университети, Ош шаарында Ош мамлекеттик университети, Кытай Республикасынын Цзяньцзян педагогикалык институту жана Андижан педагогикалык институту менен келишим боюнча иш алып барды. 3 окуу жайдын делегациялары тарабынан Цзяньцзян Борбор Азия мектепке чейинки билим берүү альянсын түзүү боюнча мүчө болуу үчүн меморандумга кол коюлду. Бул келишим университеттердин ортосунда кызматташууну тереңдетүү жана билим берүү тармагында жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачууга багытталган. Элина Майрамбек кызы, Нурсултан Бакай уулу, Ошму жаңылыктары.